Кыргыз тилин үйрөнүү боюнча 18-сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы жаратылыштын кубулуштары, аба ырайы. Сабактын максаты аба ырайынын өзгөрүшү боюнча түшүнүк алышат. Кыргыз тилиндеги антоним сөздөр менен таанышышат. Сүйлөө кебинде антонимдерди колдонууну үйрөнүшөт. Грамматика, антонимдер. Аба ырайын кантип билет? Токой дарактары кыш жана жай мезгилинде аба ырайы кандай болору жөнүндө маалымат берет. Токойдогу жер-жемиштер, алмалар мөмөнү көп байлап, түшүмдү мол берсе, четинден ашы көп байласа, эмен чыгачынын тобурчагы көп болсо, кыш ызгаардуу болот. Аба ырайы кандай болорун пияздын кабыгынан да билсе болот. Эгерде кабыгы жука болсо, анда кыш жылуу болот. Эгерде кабыгы калың болуп, бири-биринен оңой ажырабаса, анда кыш өтө суук болот. Балчыларга аба ырайы жөнүндө аарылар билдирет. Эгер бал челектин чоң көзөнөктөрүн ачык калтырышса, кыш жылуу болот. Кичине көзөнөктөрүн ачык калтырышса, кыш аяздуу болот. Күзүндө токойдогу кумурсканын уюгу бийик болсо, кыш ызгаардуу болот. Бүгүнкү аба ырайы жөнүндөгү сабагыбызда кыргыз тилиндеги антонимдер менен таанышабыз. Мааниси бири-бирине карама-каршы айтылган сөздөр антонимдер деп аталат. Антонимдер толук, толук эмес жана контексттик антонимдер деп бөлүнөт.